Асман тиреген тоолор, кереметине көз тойбогон өрөөн жана аны жарып өткөн көк кашка суулар. Кыргызстан керемет кооздуктун курчоосунда жайгашкан. Албетте, мындай жаратылышты өз колубуз менен жасап алган жокпуз. Табияттын берген белеги ушул. Бирок анын талкаланышына салымыбызды кошуп жатканыбыз чындык. Мындай суз мамиле улана бере турган болсо, бүгүнкү кооздук биз ойлогондон да эрте жоголушу мүмкүн. Арыстанбап жаңгак токоюна байланышкан аянычтуу көрүнүштөрдү айтып берүүнү улантабыз. Токой бир кылым аралыгында 900 000 гектарга кыскарган. Анын негизги күнөөкөрү аймакты байырлаган адам баласы. Жаратылыш кучагында кимдин гана жашагысы келбесин. Абасы таза, айлана чөйрө кооз, суусу тунук. Кыскасы өмүр сүрүүгө бул жерден жакшы аймакты издесеңиз да таппайсыз. Бирок Токой арасында түтүн булатунун баасы биз үчүн кымбатка турууда. Мындай природа жок да, бул природаны сактап атабыз да биз. Токойду сатып атабыз да. Токойду саткандан кийин кайсы Токой рыважданат? Bir машина отуруп 2,5 миң сом пул бересиң, алып кете бересиң, болду. Билесиңби? Бул неме бул? Хищнический иш бул. Жергиликтүү тургундар Арыстанбаптын пайдасын болушунча көрүп, Токой түшүн бере баштаган учурда акыркы жаңгакка чейин сатып калууга аракет кылышат. Элеттиктердин негизги кирешеси ушул. Местные жители не имеют другой возможности альтернативных источников. Жергиликтүү тургундардын жаңгак сатуудан башка киреше булагы жок. Алар жаңгак түшүмүнөн абдан көз каранды болгондуктан күз айларында колдун келишинче көп жаңгак топтоп калууга аракет кылышат. Такой промежуток, да, жизни. Бул жерде кимдир бирөөнүн унаа сатып алып же пайдубал түптөп үй салышы же болбосо өзүн чектебей каалаганын алып кенен жүрүшү Токойдон гана көз каранды. Үй бүлө мүчөлөрүнүн санына жараша Арыстанбап жергиликтүүлөргө бөлүнүп берилген. Алар шыбагасына тийген жер тилкени болушунча кооруп киши жолотпойт. С каждым годом Жыл өткөн сайын Токойдо жүргөндө пайда боло турган сезимдер жоголо баштады. Кыйраткан Токой деле жок деңизчи. Мисалы Арыстанбапты аралап бара жатканда кимдир бирөөнүн тосмосуна туш болосуз. ставят оградки. Токойду бөлө тартып корукка алуунун өзү жакшы деген пикир жаралышы мүмкүн. Мындай ой жаңылыштык. Анткени өзүнө тиешелүү аймакты тосуп алган жарандар Токойдун жаңыланып жаш көчөттөрдүн өсүшүнө жолтоо болууда. Токойго кириш мүмкүн эмес. Азыр Токойду сактаган адам жок. Караган формасы бар, аларды формалы жаштык да галестик, анан эчтеке жок да тагинде. Анын үстүнө 4 түлүк мал Арыстанбапты аралап жайылууда. Адам көзүнө чалдыкпай жаңыдан жерден баш көтөргөн жаш жаңгак тоютка айланып жатат. Коровы, которая ест, она не разбирает орех там или еще что-то, она просто идет и ест. Мисалы, уй алдынан чыкканын ылгабай жейт. Ал жаңыдан бой көтөргөн жаңгакты калтырып кетпейт да. Мына ошондуктан адамдар терип кеткенден калып калган жаңгактын өнүп өмүр сүрүп кетишине мүмкүнчүлүк жок. Токой ичи такыр жерге айланууда. То есть это просто будет голая земля под... Жыйынтыгында Токойдун ресурстары 90% колдонулуп, Арыстанбап алсырап барат. Мы уже несколько лет ездим и в Дашман. Биз жыл сайын Арыстанбап Токоюна жана Дашман коругуна барып турабыз. Акыркы жолу атайын максат коюп, бой көтөргөн жаңак багын издедик. Ондогон чакырымга созулган 3 капчыгайды түрө кыдырып, акыры жалгыз көчөткө туш болдук. Өкүнүчтүүсү, жаш жаңактан алыс эмес жерде бодо малдар жайылып жүргөн. Росточек. Тут же там в 5 метрах пасся скот крупнорогатый. То есть я не знаю, он до сих пор сохранился или нет.
То есть есть старые деревья, которые вот плодоносят. азыркы эски бактар өз өмүрүн сүрүп бүткөндөн кийин токойдун доору аяктайт. Ал күн бүгүн эртең эле келип калбайт, бирок алыс эмес. Токойдун мындай абалынан пайда таап көмөчүнө гүл тарткандар да жок эмес. Алар мамлекеттик органдар. Арстанбап абалы чет элдик донорлордон акча сурап, каражатты кызыкчылыкка коротуу үчүн эң мыкты мүмкүнчүлүк. Я знаю, что недавно закончился там одной международной организацией за Мен билгенден жакында эле бир эл аралык уюм бөлгөн 5 миллион доллардын тегерегиндеги акчаны коротуп бүтүштү. Аталган сумма Токойго мал жайууну мониторинг кылууга коротулду. Токойдун жок болуп жатышын кээ бир адамдар каржы булагына айлантып алышты. выпас скота. Экологияны түшүнүп, айлана чөйрө менен мамилеси жакшы адамдар бир ооздон экосистема жоголгонун айтып жатышат. Тилекке каршы адистердин билдирүүсү 100% чындык. Даже если бы Эгерде жаңактар чогулбай, баары жерге түшүп турган күндө дагы алардын 3-7% гана өсүп чыгат. Бул жаратылыштын мыйзамы. Белгилей кетейин, 3-7% гана. орехов проросло. Кеш эле адамдарга мыйзамсыз бак кыйуу, мал жайуу көзөмөлдөнбөйт деп сурасаң, адамдар жана акча жетишпейт деп жооп беришет. Чет жактан келген каражаттар кайда кетип жатат? Жооп бере турган киши жок. За аренду вот этих всех природоохранных зон. Союз маалында бул жерге отурукташып калган жергиликтүү тургундарды башка аймакка көчүрүү пландалып, жада калса алгачкы кадамдар башталганы айтылат. Демилгеге ири каражат керек болгондуктан ийгилик менен коштулган эмес. Андан бери бул жерге пайдабал түптөгөндөр көбөйүп жатат. Адам саны канчалык өскөн сайын жаңгак токою ошончолук кыскаруунун үстүндө. Бул аймакта сел жана жер көчкү коркунучу жогору. Жаратылыш кырсыктар менен күрөшүп, алдын алууда токойдун ролу чоң. Токой жок боло турган болсо, аймакты баса турган кырсыктардын масштабын элестетип мүмкүн эмес. То есть мы, Кыргызстан, находясь в центре континента, были бы пустыми. Эгерде токойдор жок боло турган болсо, өлкө континенттин ортосунда жайгашканына карабай чөл болмок. Анткени токой океандын нымдуулугун өзүнө тартып алып турат. Демек, өрөөн аралап аккан суу 4 мезгилге тиешелүү климаттын бардыгы токойдун таасири. Жаратылыш бизди кучагына батырып, жан багууга шарт түзүп берүүдө. Айлана чөйрөнүн мындай мамилесине биз татыктуу жооп берип жатабызбы? Албетте жок. Кыргызстандын өнүгүп жаткан экономика, күпүлдөп иштеген өндүрүш же ойлоп чыккан техникасы жок. Бар байлыгыбыз жана дүйнө элинин астында бетке карманарыбыз жалгыз жаратылыш. Андан да акырындап кол жууп бараткан өңүрүбүз.